Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, педагогика жана социалдык иштер бөлүмү. Кыргыз тили жана адабияты окутуучусу Ажыкулова Актилек Маматовна. Кыргыз тили сабагы 9 база 1-курс. Сабактын темасы Иран фарс тилинен кабыл алынган сөздөр. Сабактын максаты Иран фарс тилинен кабыл алынган сөздөр тууралуу маалымат алышат, кыргыз лексикасына бул тилден кирүү себептерин аныкташат, тексттердин ичинен Иран фарс тилинен кабыл алынган сөздөрдү бөлүп көрсөтүшөт. Күтүлүүчү натыйжалар Иран фарсы тилинен кабыл алынган сөздөр тууралуу маалымат айтасыңар. Бул тил аркылуу кабыл алынган сөздөрдү төл лексикадан бөлүп көрсөтөсүңөр. Тексттерден Иран фарс тилинен кабыл алынган сөздөрдү аныктап, өз кебиңерде колдоносуңар. Жаңы теманы баштоодон мурун өтүлгөн темаларды бышыктоо максатында төмөнкү сүрөттөргө көңүл буралы. Бул сүрөттөрдөн эмнени көрүп турабыз? Жана бул сөздөр кайсы тилден кабыл алынган? Китеп жана мектеп сөздөрү араб тилинен кабыл алынган. Уңгусу КТБ тыбышынан туруп, бул сыяктуу араб тилинде 20-дан ашык сөз бар. Мисалы, китап, китаби, катуб, мактуб, мактуби, мактаба жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Булардын ичинен кыргыз тилине 2 гана сөз кабыл алынган: мектеп жана китеп сөздөрү. Кийинки сүрөттөрдө китеп сөзүнөн кандай сөздөр жасалаарын байкагыла. Силер байкагандай, сүрөттө китеп билим алуучу окуу куралы, китепкана китептер сакталуучу жай жана китепканачы кесип ээси сыяктуу жаңы маанидеги сөздөр жасалды. Бул ыкма кыргыз лексикасынын морфологиялык жол аркылуу байышына мисал болот. Бул сүрөттөрдү бири-бирине эмне байланыштырып турат? Туура, силер байкагандай, сүрөттөрдүн аталышында окшоштук бар. Тамыр. Баштапкы маанисинде тамыр сөзү өсүмдүктүн жер алдындагы негизги бөлүгү деген түшүнүктү берет. Экинчи түшүнүк катары математикалык термин арифметикалык квадраттык тамыр түшүнүгүндө колдонулат. Үчүнчү түшүнүк катары адамдын канын жүрөктөн дене ткандарына жеткирүүчү жана кайра алып келүүчү түтүктөр деген мааниде колдонулат. Кыргыз тилинде сөздөрдүн семантикалык жол аркылуу байышына мисал болот. Сүрөттөгү жандуу жансыз заттарга көңүл бурабыз. Бака, таш, жалбырак сөздөрү өз алдынча турганда лексикалык мааниге ээ толук маанилүү сөздөр. Бул сөздөр өз ара айкашып татаал сөздөрдү пайда кылат. Бака жалбырак жана таш бака сөздөрү пайда болду. Бул сөздөр кыргыз лексикасынын синтаксистик жол аркылуу байышына мисал болуп эсептелет. Кыргыз лексикасынын байышынын ички жана тышкы булактары боюнча өтүлгөн маалыматтарды эсибизге салып, бышыктап алдык. Кыргыз лексикасынын тышкы булагы катары саналган бүгүнкү өтүлүүчү Иран фарс тилинен кабыл алынган сөздөр темасына көңүл бурсак. Тарыхый жактан алганда Иран тилдери тектештиги жагынан инди тилине жакын. Иран тилдери менен инди тилдери индо-иран тилдери деп аталат. Булар байыркы санскрит тилдерине кошулат. Иран элдери менен түрк элдеринин карым-катышы биздин заманга чейин эле Согди убагындагы түрктөр менен аймакташ өткөн деп божомолдоо керек. Бул тилдердин карым-катышынын эң кызуу мезгили орто кылымдарга туура келет. Бирок Иран тилдери менен түрк тилдеринин жакындыгы жок. Кыргыз тилине Иран сөздөрү илгерки кыргыз уруулары менен алтайлыктардын ортосундагы аймактык байланыштар алыстай баштаган мезгилден тартып кире баштаган. Кыргыздар 11-кылымга чейин эле Иран фарс тилинде сүйлөгөн калктар менен аздыр-көптүр экономикалык байланыштарда болгон. Бул учурда Иран сөздөрү кыргыз тилине байыркы уйгурлар жана аймакташ тажиктер аркылуу кирип турган. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча кыргыз тилинин лексикалык курамындагы башка тилден кабыл алынган сөздөр төмөнкү көрсөткүчтө көрсөтүлгөн. Кыргыз тилинин лексикалык курамынын 78%-ын төл сөздөр түзөт. 10,52%-ын орус тилинен кабыл алынган сөздөр түзөт.
5,75% араб тилинен кабыл алынган сөздөр, ал эми 5,6% иран тилинен кабыл алынган сөздөрдөн түзүлгөн. Тилчи окумуштуу Константин Юдахиндин кыргызча-орусча сөздүгү боюнча кыргыз тилине кирген иран фарс сөздөрүнүн көрсөткүчү төмөнкүдөй берилген. Бул сөздүктө кыргыз лексикасында иран тилинин эсебинен пайда болгон сөздөрдүн саны 2468. Негизги иран сөздөрү 1439. Иран сөздөрүнө кыргыз лексикасындагы куранды мүчөлөрдүн улануусу аркылуу пайда болгон сөздөрдүн саны 882. Уңгусу кыргызча, мүчөсү иранча сөздөр 108. Араб, иран тилдеринде бирдей колдонулган сөздөрдүн саны 39. Кыргыз мамлекетинин бардык аймактарында иран тилинен кабыл алынган сөздөр колдонулат. Бул сөздөр кыргыз лексикасында табыштык жактан өзгөрүүгө учурап, кыргыз тилинин ички мыйзамдарына баш ийип, төл сөзүбүздөй сиңип кеткен. Мисалы: шабдалы, дарбыз, сабиз, күрүч, жүгөрү, пахта жана башкалар. Иран тилинен кирген сөздөрдү талдап көрөлү. Курманжан Датка кыргыз тарыхында көрүнүктүү орунду ээлеген инсан. Бул сүйлөмдө белгиленген датка сөзү иран тилинен кабыл алынган. Датка, дат иран тилинде правосудие, хох иран тилинде истец, искатель деген маанини берет. Демек, адилеттүүлүктү изденүүчү дегенди түшүндүрөт. Ушул маани аркылуу кыргыз тилине датка сөзү кабыл алынган. Душман иран тилинен кабыл алынган. Дост иран тилинде дос, ман иран тилинде эмес деген түшүнүктү билдирет. Демек, дос эмес кас деген маанини билдирип, кыргыз тилине душман түрүндө келип кирген. Кошомат иран тилинен кабыл алынган. Хуш жакшы, ув жана, мот иран тилинде ийгилик дегенди билдирип, жакшы ийгиликти каалап жойпулануу деген 3 морфемадан турат жана кыргыз тилине кошомат түрүндө кабыл алынган. Аңкоо иран тилинен кабыл алынган. Аң иран сөзүндө акыл, эс, хоп иран тилинде уйку дегенди түшүндүрөт. Демек, уйкулуу сезим маанисин билдирет жана бул сөз кыргыз тилине кабыл алынып, аңкоо маанисин туюнтат. Наристе иран тилинен кабыл алынган. Не жана ресида морфемаларынан түзүлүп, өсүп жетиле элек бала деген маанини билдирет жана ушул мааниде кыргыз тилинде да колдонулат. Иран фарс тилинен кирген сөздөр кыргыз тилинин табыштык өзгөчөлүктөрүнө ылайыкташып айтылат. Мисалы: хафта, апта, шогирт, шакирт, үмүт, үмүт жана башкалар. Иран фарс тилинен кирген сөздөр төмөнкүдөй тематикалык топторго бөлүнөт. Багбанчылыкка байланыштуу: мөмө, шабдалы, бак, дарак. Жашылча тамак-ашка байланыштуу: бадыраң, түрп, сабиз. Дыйканчылыкка байланыштуу: пахта, жүгөрү, күрүч, дан, кырман. Курулушка, өнөргө байланышкан сөздөр: тубал, устун, айкел, шакирт. Ар түрдүү заттардын аталыштары: кетмен, дасторкон, кептер, мейман. Соода-саттыкка байланыштуу сөздөр: соода, тараза, зыян, арзан, кардар сыяктуу сөздөр. Бул сөздөрдү төмөнкү аткарылуучу тапшырмаларда сүйлөм топтомдорунан аныктайбыз жана текст түзүүгө колдонобуз. Аткарылуучу тапшырмалар. Биринчи тапшырма. Төмөнкү сүйлөм топтомдорунан иран фарс тилинен кирген сөздөрдү бөлүп көрсөткүлө. Биринчи сүйлөм. Дасторконго көз чаптырсам анар, шабдалы, дарбыз, мейиз, тандырга жабылган нан, жаңы бышкан боорсоктор, берки четинде түрдүү даамдар, шириндиктер коюлуптур. Экинчи сүйлөм. Биз жашылчалар багынан жыйналган сабиз, түрп, шалгам, бадыраң, кызылчадан түрдүү витаминге бай салаттарды жасадык. Бул дене бойго күч-кубат берет. Ош шаары байыркы доорлордо Улуу Жибек жолундагы сапарга чыккан кербендер токтоп,
дем алып кетүү үчүн маанилүү борбор болгон. Эс алуу бактарында улуу инсандардын айкелдери орнотулган. Экинчи тапшырма. Жаздын ар бир күнү жылды тойгузат деген темада текст түзгүлө. Бул текстте Иран фарс тилинен кабыл алынган төмөнкү сөздөрдү пайдалангыла. Багбанчылыкка байланыштуу, жашылчаларга байланыштуу, дыйканчылыкка байланыштуу, соода сатыкка байланыштуу соода арзан кардар сөздөрүн колдонгула. Үчүнчү тапшырма. Иран фарс тилдеринен кабыл алынган сөздөр боюнча төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Кыргыз эли кайсы кылымда Иран фарс тилинде сүйлөгөн калктар менен экономикалык байланыштан болгон? Иран фарс тилинде кабыл алынган сөздөр кандай топторго бөлүнөт? Бул тилден кирген сөздөр табыштык жактан өзгөрүп, кыргыз тилинин ички мыйзамдарына баш ийеби? Бул тапшырмаларды аткарып, Авен порталына жайгаштырсаңар болот. Бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча кошумча маалыматтарды алуу үчүн төмөнкү адабияттарды колдонобуз. Сапарбаевдин «Кыргыз тилинин лексикологиясы жана фразеологиясы» китебин, Карбоз Дыйкановдун «Кыргыз тилинин тарыхынан» китебин, Кыргыз тили окуу китебин колдонууга болот. Бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти. Саламатта болуңуздар.